Рак оорусу менен дүйнө жүзүндө ар бир 5-чи эркек киши жана ар бир 4-чү аял жабыркап келет. Адамдар жүрөк оорусунан эң көп каза болушат, андан соң диабеттен. 3-чү орунда рак оорусу. Америка Кошмо Штатында 2010-жылы айыкпаз дарттан ар бир 4-чү адам көз жумчу. Ал эми 50 жыл мурда рактан ар бир 10-чу адам каза болчу экен. Акыркы жылдары онкология оорусунун кездешүүсү 10-чу орундан 3-чү орунга которулду. Бул айыкпаз дарт кайсыл организмде пайда болсо, ошонун рагы деп аталат. Мисалы, теринин рагы, кандын, ашказандын рагы. Онкология илими ракты изилдейт. Статистикага кайрылсак, дүйнө жүзүндө жыл сайын 11 миллиондон ашуун адам бул ооруга чалдыгып, анын 9 миллиондон ашууну көз жумат экен. Адамда болжолдоп айтканда 15 миллион клетка бар. Нормалдуу клеткалар туура бөлүнүп, көбөйүп, туура өсөт жана өз убактысы келгенде өлөт. Клеткалардын өлүүсү же көбөйүүсү белгилүү бир мыйзамчы өнүмдүүлүк менен өтөт. Организм тарабынан бул өтүүчү процесстер катуу көзөмөлдө болот. Ар бир органда клеткалардын пайда болуп жоголуусу ар кандай ылдамдык менен өтөт. Териде, лимфатикалык системада, сөөктө, ичегиде бул процесс тезирээк жүрөт. Бирок ар кандай учурдан улам, мисалы, радиациядан, күндүн ультрафиолеттик нурларынан, вирустардан дененин клеткасы өзгөрүп, клетка чексиз бөлүнүп көбөйө баштайт. Өлүүгө убактысы келсе да, ал клетка бөлүнүүнү уланта берет жана шишикти пайда кылат. Рактын эки түрү бар: залалдуу жана залалсыз. Залалдуу шишик бат өсөт жана дарылоо кыйынга турат. Залалсызы заманбап медицинанын жардамы менен 95% учурда айыктыруу болот. Ашказан рагы. Тамашка картошка, ун, крахмалдуу азыктарды көп колдонуудан пайда болот. Табарсык рагы. Окумуштуулардын изилдөөсүнүн жыйынтыгында таянсак, бул рак түрү чылым чегүүдөн келип чыгат. Боор рагы. Боордо айыкпаз дарттын пайда болуусуна афлатоксин заты себепкер. Ал вирус грибок оорусу менен ооруган өсүмдүктөрдүн тамакка кошуудан пайда болот. Дарылап айыктыруу. Нур терапиясы. Шишикти рентген нурлары менен нурландырып өлтүрүү терапиясы. Бул учурда нормалдуу клеткалар жабыркабайт. Химия терапия. Бул шишикти химиялык дарылардын жардамы менен залалдуу клеткалардын өсүүсүн токтотуп, жок кылуу. Гормон терапиясы. Сүт безинин рагын айыктырууга гормоналдык дарылар колдонулат. Рактын пайда болгондугунун башкы белгилери: залалдуу клеткалар адамдын абалын начарлатып, алсыздыкка, табиттин жок болуусуна, арыктоого алып келет. Андыктан адам жогоруда аталган абалга туш болсо, сөзсүз дарыгерге кайрылып текшерилүүсү керек. Канчалык эрте болсо, ошончолук көп толук айыгууга мүмкүнчүлүк болот. Дартты алдына алуу. Күнүмдүк азыктарга жашылча жемишти, көбүнчө алманы, капустаны, пиязды көп колдонуп, чылым чегүү, арак ичүү сымал терс адаттарды таштоо керек. Теринин рагы пайда болбосу үчүн күндүн зыяндуу нурларынан сактаныңыз. Ал үчүн ачык күн алдында көп турбоо зарыл.